Көпчүлүк айымдар төрөттөн кийин өзүнө жакшы кам көрбөй калып, ашыкча салмак кошуп кетишет. Мына ошол ашыкча салмактын азабын тартып көпкө кыйналышат. Бирок заманбап медицина мындай оорулардын алдын алат. Мисалы айта кетсек, мына бул менин жанымда турган челек фитобочка деп аталат. Дал ушул фитобочка ушундай жер кабызга кабылып калган айымдарга жана ошондой эле муун ооруларына кабылган адамдарга, мындан сырткары ашыкча салмак менен жабыркаган инсандарга жардам бермекчи. Дал ушул фитобочканын сыйкырдуу күчү жана ошондой эле медицинанын баардык мүмкүнчүлүктөрү тууралуу дал ушул Асыл Мед клиникасы сиздерге айтып бермекчи. Фиточелектерди байыртан эле адамдар дарылык максатта колдонушат. Өсүмдүк тундурмалары бар карагайдан жасалган челектерге жууну байыркы славян элинин медицинасында жана Тибет медицинасында кеңири колдонулуп келген. Асыл Мед клиникасында бир эле фитобочка менен дарылоо гана эмес, ашыкча салмактан арылуу үчүн көптөгөн процедуралар колдонулат. Косметикалык кызматтардын баардык түрлөрү бар. Акыркы үлгүдөгү техника менен жабдылган аппараттык косметология кызматтары ишке ашырылат. Мындан сырткары массаждын баардык түрлөрү жасалат. Клиника өзүнүн түптөлгөндөн берки 3 жылдык тарыхында миңдеген бейтаптардын алкышын алып келе жатышат. Бардык шарттары бар заманбап клиниканы дарыгер-дерматолог, дерматокосметолог, массажист Эльмира Орозобекова негиздеген. Бизде ушул косметологиялык болгон процедуралардын баардыгы бар. Бул келечек муундарга жакшы деген тажрыйба болсок болот го дейм. Анткени биз айымдар төрөйбүз, төрөгөндөн кийин толобуз. Ошолго арналган көп бизде аппараттар бар, кедровый бочкабыз бар, физиолечениялар бар, грязолечение, мындан тышкары жана силердин көргөн тышкары парафинотерапия дагы бар. Ушул айымдарга керектүү эң эле азыркы муундун аппараттарын баардыгын бизде бар десек жаңылышпасам керек. Кавитация, ошондой өзүңүздөр көргөндөй эле майды эритүүчү аппарат, РФ лифтинг, анан жана косметологиялык аппараттар бар. Бетти тартыруу, бетке без операциясы жок эле, ботокс жок эле, филлер жок эле, көп калыбына келтирүүчү жакшы аппараттар менен иштешебиз. Негизи мындан тышкары массаж менен көп иштешебиз. Массаждын боголгон түрүнүн баары бар. Атайын тайский массаж бар. Тайский массажды биз деген Таиландтан 2 кыздап келип, ошолор биздин мастерлерге өзүлөрү үйрөтүшкөн. Ошол массаждардын түрлөрүнүн бүт баардыгы бар. Мындан тышкары биз лечение кылабыз. Жанагындай буттагы косточка деп коет. Жанагындай бийик така кийүүдөн эгерде косточкалар чыгып кетсе, ошолордун баардыгын кайра эч кандай операциясы жок эле кайра калыбына келтирүүчү көп массаждын түрлөрү бар. Жана результат жакшы болот десек жаңылышпасам керек. Эми ушул клиниканы түптөгөнүңүз, өзүңүздүн алган билимиңиз жөнүндө айтып берсеңиз, кайсыл жактан билим алып, анан ушундай чоң клиниканы кантип ачтыңыз? Рахмат. Өзүмдүн билимим биринчи 78 орто мектепти бүткөм. Гимназия болуп калды. Азыр гимназияны бүткөндөн кийин медакадемиянын биздин бул улуттук медициналык академияда 2 жыл окудум. Атайын ушул медакадемия тапшырам деп даярданып, 10 класстан 11 класска чейин ушул жерде окуп, андан кийин Кыргыз улут славян университетин тапшырдым. Лечебный факультеттин бүтүп, андан кийин ушул дерматовенерология жагына ординатура тапшырдым. Аякта бүткөн соң ушул больницада иштеп жүрүп, андан кийин ушул дерматокосметология жагына кайра 2 жылга ординатурага өттүк. Ошондон кийин ушул частный клиникаларда иштеп жүрдүк. Андан кийин ушул өзүмчө ачайын, өзүнчө биздин коомго керектүү нерселерди өзүмө керек деп ачууга туура келди. Анткени көп эле косметологический клиникаларда же массажы жок болот, же болбосо кедровый бочкасы жок болот, же болбосо физиолечениясы жок болот. Ошондуктан бул жерде баардыгы камтылган. Мисалы деген лай менен дарылангысы келип аткандарга лай бар, парафин бар, косметология бар, массаж бар дегендей бүт баардыгы бул жерде камтылган медициналык борбор. Бизде кайрылуучу көйгөйлөр көп эле. Мисалы бетине безетке чыккандар көп болот. Ошолорду өзгөчө демодекоз оорусу менен көп келишет. Баягы кожанын астында клеш бар, ошолорду кетирген көп келишет. Жаштар, мырзаларыбыз болсо чач өстүрүү боюнча көп кайрылышат. Жаштары жанагындай гнездный аллопеция деп коет, же болбосо центральный аллопеция деп коет. Толуп кетүү маселеси менен көп келет. Косметологияга шрам менен көп келишет. Негизи бул
авариядан калган же болбосо бир кандайдыр бир косметологический процедурадан калган шрамдар бар, демодекоздон, уриден калган шрамдар бар. Негизи эле денедеги бүт болгон шрамдын баарын кетирүүгө азыр биздин аппаратыбыз бар, мүмкүнчүлүгүбүз дагы бар. Ошондуктан келсе болот азыркы кадрларыбыз. Анан чачты, агарып кеткен чачты өзүңүздөр кайра карартып турбайсыздарбы? Табигый жол менен ушинткенге болобу? Табияттын законуна каршы чыгып. Таблетка жолу менен карартууга, табигый жол менен биздин колдонгон препараттарыбыз булар болсо витаминдер жана сосудистый препараттарыбыз. Эгерде чачтын түбүндө кандайдыр бир баягы зат кала турган болсо, ошол агарып жаткан чачтар кайра карарат. Эгерде 70-80% баягы чач агарып кете турган болсо, кайра карайбайт. Аны 2 же 3 жолу кылгандан кийин эле өзү билинет. 1 ай же 2 ай келгенден кийин баягы агарып чыккан чачтар кайра карайып сонун болуп чыга баштайт. Негизи эле чач түшкөндө биринчи, экинчи процедурадан кийин чачтын түшкөнү полностью токтойт, андан кийин жаңы чачтар чыга баштайт. Эгерде 3-чү процедурадан кийин жаңы чач чыкпаса, уже биз андан кийин уже балким дарыны менентебиз, же болбосо эгерде полностью чач жок болсо, чач түшүп кала турган болсо, значит кожанын астында баягы тамырлар да жок. Анда уже эч нерсе кыла албайбыз.